Kırgız tilin сабаттуу болуп үйрөнүүдө эң негизги тыныш белгилер. Мына бүгүн ошо тыныш белгилер боюнча бир аз иш жүргүзөлү. Мына тыныш белгилерди талдоо үчүн сүйлөм берилет. Сүйлөмдө тыныш белгилери коюлбаган сүйлөмдөр берилет. Мына ошону карап көрөбүз. Анан ошо тыныш белгилерди коюп, анан талдоо жүргүзүш керек. Мына бизге берилди, мисал үчүн мына эки сүйлөм. Сүйлөм Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан эч бир тыныш белгиси жок. Анан ушунун тыныш белгилерин коюш керек. Ошол коюлган тыныш белгилерди айтып бериш керек. Мына баштайбыз. Мына башыңды эле. Башыңды өйдө көтөр, толгонай. Кайрат кыл. Мына ушул бөлүгүндө 3 тыныш белги турат. 4. Диалог сызыкча менен башталды. Анан сүйлөм ичинде каратма сөз эки жагынан үтүр менен ажыратылды. Анан сүйлөм жайынча айтылып, аягына чекит белгиси коюлду. Анан андан ары. Жарайт. Андан башка чарам барбы? Эсиңдеби? Айланайын тууган жер. Ошол күнкү. Бул Толгонайдын сөзү Жеренеге карата айтылып жатат. Мына бул жерде сөз дагы эле диалог менен башталган үчүн сызыкча, андан кийин жарайт деген өзүнчө бир сүйлөм чекит менен ажыратылды. Андан кийингиси татаал сүйлөм, арасында тыныш белгиси каратма сөз бар. Айланайын тууган жер деген. Ошо каратма сөз эки жагынан ажыратылып атат. Андан тышкары бул татаал сүйлөмдө эки жөнөкөй сүйлөм бар. Анан сүйлөмдүн аягы суроо белгиси менен бүтүп атат дагы, суроо белгиси коюлду. Анан андан ары. Сүйлөй бер. Сүйлө Толгонай. Сүйлө пендем. Бүгүн кулак сенде. Чыңгыз Айтматов. Бул жерде да ошондой. Татаал сүйлөм, сүйлөй бер. Бир сүйлөм, сүйлө. Бир сүйлөм, сүйлөй бер, сүйлө пендем. Дагы бир сүйлөм, бүгүн кулак сенде. Дагы бир сүйлөм. Арасында Толгонай деген каратма сөз бар, эки жагынан үтүр менен ажыратылды. Андан тышкары мына түшүндүрмө мүчө болуп, чыгарманын автору жазылып жатат. Кашан ичине алынды. Ошонун ичинде автордун аты баш тамгасынан гана кыскартылган сөздөргө чекит коюлду. Мына ушинтип талдоо жүргүзсө болот.